Азыркы учурда облустун бүткүл район шаарларында рейдтер болуп жатат экен. Рейдтердин максаты кандай? Колдонуучуларга, абоненттерге кандай сунуштамалар берилип атат? Бүгүнкү көйгөйүбүз бул электроэнергия тармактары боюнча лимитке кирүү. Лимитке кирүүдө биз жалпы маалымат берип кетсек, бул күнүмдүк лимитте 7 миллиондук электроэнергия берилген болсо, бизде бүгүнкү күнгө 1 миллион 900 ашыкча колдонуу болуп атат. Ошол негизинде биз жогоркуда коллегам айтып кетти, кышка даярдык боюнча биз дагы ошо бүгүнкү күнгө даярдык кылып келгенбиз. Эскертүүлөрдү эсеп дүмүрчөктөрдүн аркасында ошо эскертүү баракчаларын да бергенбиз. Чоң ишканалар, көп колдонуучу баня, мекеме, ресторан ушуларга оттун көмүргө өтүү боюнча бүгүнкү күндө өтүү дагы болду. Азыркы убакта ушул керектүүчүлөрдүн 60%-ын калк колдонуп атат. Ошо калкка жеткизүү жагын жүргүзүп атабыз, түшүндүрүү иштерин. Лимитке кирүү үчүн күнүмдүк ошо сарамжалды колдонуу, анан кереги жок ошо электр колдонуучулар приборлорун өчүрүп туруу жагын эскертип атабыз да. Ал үчүн биз бүгүнкү күндө көп жаккандардан баштадык. Биринчиден ошо 2000ден көбүрөөк жаккандар, бул бизде облус боюнча 5000 абонент экен. Ошо керектүүчүлөргө бүгүнкү күндө түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Андан кийин 1000 киловаттан жогорку бизде бул 27 000 абонент чыгып атат. Ошо абоненттер менен иш алып барып атабыз.